Роодун эшигинин алдынан эми көчөдөн да өзүнө бензин куюп өзүн өзү өрттөп жибергендиги аныкталган. Роодуга эмнеге чакырышканын, канчага чакырышканын деле билбейм. Ысык көлдө 41 жаштагы аял милициянын алдында өзүнө өрт коюп, алган күйүк жаракаттарынан улам каза болгону айтылды. Маалыматка ылайык, маркум 25 февраль күнү 2009 жылкы кызын ооруканага алып барганда анын кош бойлуу экени билинет. Андан соң Ак Суу районундагы ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Кош бойлуу делип жаткан кыз суракка алынып жаткан маалда апасы сыртка чыгып келүүнү суранып, ошол бойдон кайткан эмес. Жаш өспүрүм кызды энесинин катышуусунда суракка алып башталган учурда энеси мен эшикке чыгып келейин, суу согуп атам деп чыгып кеткен. Чыгып кетип аяктан барып туруп Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн маңдайында жайгашкан май куючу бекеттен бензин алып келип, анан роодунун эшигинин алдынан эми көчөдөн да өзүнө бензин куюп, өзүн өзү өрттөп жибергендиги аныкталган. Судмед экспертиза изилдөө иштерин жүргүздү. Алынсында денесинде жана күйүктөн башка жаракаттар аныкталган жок деп биринчи бергенинде көргөзүп атышат. Эми дагы толук текшерип туруп, анан толук маалымат бере алабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева бул окуяны өз көзөмөлүнө алганы кабарланды. Маалыматта омбудсмен укук коргоо органдарын бул ишти тыкыр иликтеп, калыс укуктук баа берүүгө чакырган. Омбудсмендин Ысык көлдөгү өкүлү Ак Суу айылына барып, 16 жаштагы кыздын коопсуздугу боюнча мониторинг жүргүзүп келгенин айтты. Ал мындай окуяда милициянын сурак алуудагы тактикасы туура болушу керек деп эсептейт. Сурап көрдүм, ошо психолог катыштыбы дегенде, ушул берененин негизинде катышуунун необходимости жок да, бирок ошого карабастан ошо биз ойлойбуз психологдор катыштырса болмок деген. Жаш өспүрүмдүн эме суроокко именно ушундай кылмыштар боюнча сурак кылышы аябай оор, мунун тактикасын дагы туура жүргүзүш керек. Ошол кезде эми биз деле суроо берип эмнесектен жаш кызды эми айыл кишилер сураган жок дегенде, ошол моментте дежурный тергөөчү эркек жигит болуп калыптыр, вынужденно сураганга эми сураганга туура келди дейт да. Руслан Бердибаев учурда балдар тайэжесинин колунда экенин кошумчалады. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы 25 февралда Ак Суу ички иштер башкармалыгына каза болгон келиндин 17 жаштагы кызы 16 жумалык кош бойлуу экени тууралуу маалымат түшкөнүн, бул боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталганын маалымдаган. Бул фактынын негизинде тергөө кызматы тарабынан 17 жаштагы өспүрүм кыз суракка алынган. Сурак алуу учурунда мыйзамдуу өкүлү катары катышуудан анын апасы баш тарткан. Себеби кызым боюнда болуп калды, элдин бетин кантип карайм деп түшүндүргөн. Буга байланыштуу Ак Суу райондук үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын кызматкеринин катышуусунда жашы жете элек өспүрүм кыз суралган деп берилет маалыматта. Ошол эле күнү милиция 25 февралда саат 21:00 чамасында өспүрүм кыздын апасы дүкөнгө суусундук алам деп чыгып кетип, күйдүнө чыдабай өзүнүн денесине бензин куюп өрттөгөнүн билдирген. Натыйжада келин Ысык көл облустук ооруканасына жеткирилип, алган күйүк жаракаттарынан улам каза болгону жазылган. Бирок BBC Ысык көл облустук ооруканасына байланышканда маркум ал жакка жеткирилбегенин айтышты. Тактоо максатында биз Ак Суу райондук ооруканасына чалып көрдүк. Алар деген скорыйды чакырыптыр, на место ошол күйгөн жердечи. Барса уже өлүп туруп экен да. Андан эле сразу моргко жеткиришиптир. Больницага вообще ордунан эле өлүптүр. Маркум аял Ак Суу районунун Ак Суу айылында 4 баласы менен турган. Анын бир тууган эжеси менен агасы келинди жанына тең өзгүчү менен үй салдырып, балдарын багып келаткан болчу деп эскеришти. Өлөм деген эч нерсе айткан эмес болчу, эч кандай эч нерсе айткан эмес болчу. Үйдө отуруп эле азыр келем деп эле чыккан. Роодуга барган экен. Роодуга эмнеге чакырышканын, канчага чакырышканын деле билбейм. Пособие алчу балдарына, жакшынакай эле балдарын багып жүргөн, жакшынакай эле сонун эле жүргөн. Жакшы эле жүрчү. Эч кимге зыян жок эле. Үйдү тиришип атып салдырды өз күчү менен. Өз эмгеги менен ушу бүттеме кылып аткан. Мал салдуу курап келаткан четинен анан эмне кылып кырсыкпастын билбейм. Ак Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Талант Көбөнбаев BBCге маркум жалгыз бой эне болгонун, чыйрак, тайманбас мүнөзү менен мындайга барбай турганын эскерип айтып берди.
ак суу келип турганына бир канча жыл болуп калды, бир 10 чакты жыл болуп калды го дейм. 4 баланын энеси болчу, күйөөсү менен ажырашып кеткен. Ошо кыздардын, балдардын азабынан эле өзү билбей калды го эмне кылып атканын. 4-5 күн мурун бул андай эмес, ой деле жок болчу эч кандай. Мен сүйлөшүп аткандачы. Мен да сүйүнүп аткам, рас үйлүү болду, мына жашоосу оң болуп келатат деп. Мен өзү боевой болчу, өзү мындай боевой кыз болчу. Өзүнө ишенбей атам, буга бармак эмес да мындайчы. Маркум келиндин жакындары анын кызынын кош бойлуулугу тууралуу сөз кылуудан баш тартышты. Кыз кесиптик лицейде окуп жаткан. Коомчулукта бул окуя кызуу талкууга алынып, маркум аял эмне үчүн милициянын алдында жанын кыйган? Милиция туура эмес мамиле кылганбы? Же аялдын жашоо шартынын начардыгы да анын жанына баттыбы? Күйөөсү кайда деген суроолор жаралууда.